Кийинки хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иттакун нара валау бишикки тамра, фа иллам таджиду фа би калиматин таййиба." Тозок отунан сактангыла, жарты курма менен болсо да, а эгер аны да таппай калсаңар, жок дегенде жакшы сөз менен. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге тозоктон сактануунун жолдорун карманууга үгүттөп жатат. Тозок отунан сактангыла мааниси себептерин кылгыла, амал кылгыла, бир эле кыялдануу менен ага эч качан жете албайбыз. Өзүбүз да аракет кылышыбыз керек, бирок албетте ийгиликтин баары бир гана Аллахтан. Тозоктон сактануунун жолдору көп. Эң башкалары бул жалгыз Аллахка гана сыйынып ширктен алыс болуу, намазга бекем болуу, ата-энеге жакшы мамиле кылуу, шарият илимин алуу жана башка көптөгөн иштер аркылуу тозоктон сактана алабыз. Ал эле эмес, жарты курма болсо да аны садака берип тозоктон сактангыла дейт. Ушундай кичине нерсе болсо да аны аз деп ага кайдыгер карабайлы. Мүмкүн ошол аркылуу эгер ыхластуу болсок бизди Аллах Таала тозоктон куткарып калар. Чынында биз билбейбиз кайсы ишибиз аркылуу таразанын жакшылык иштер жагы басып кетерин. Аллах Таала Куранда айтат: "Фаман я'мал мисқала зарратин хайран яра, ва ман я'мал мисқала зарратин шарран яра." Кимде ким кыпындай да жакшылык кылса, сөзсүз аны көрөт дейт. А кимде ким кыпындай да жамандык кылса, сөзсүз ал дагы аны көрөт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да айтат: "Ла тахқиранна минал ма'руфи шей'ан, ва ла талқа ахвака би вajhin талиқ." Жакшылыктын эч бирине да кайдыгер караба. Кубанычтуу жүз менен жылмайып мусулман бир тууганыңды тосуп алсаң да дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, ар күнү жарты курмадай нерсени садака берип тургалыбыз жетпейби? Агандан көбүрөөк болсо кандай? Эч нерсе таппай калсаңар, жок дегенде адамдарга жакшы сөз айтуу менен тозоктон өзүңөр сактап калгыла дейт. Адамдарга жылуу жакшы сөз айтып турсак, эмнебиз кемип кетет? Эч нерсе кемибейт, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы сөз да садака деген го. Ушуга да сараң болобузбу? Сенин эң жакын адамдарың, аялың, балдарың, ата-энең, бир тууганың, мына ушулар сенден жакшы сөз угуп турган эң татыктуу адамдар. Мусулмандын кайгысын кетире турган, же аны сүйүнтө турган сөздөрдү айтуу бул улуу сооптуу иштерден. А кээ бир адамдар кетишкеле жаман нерселерди же жаман жаңылыктарды айта беришет, субханалла. Албетте, эң жакшы сөздөр бул жакшылыкка, динге, таухидке, намазга чакырып, жамандыктан, ширктен, арам иштерден кайтаруучу сөздөр. Бул хадистин маанисинде дагы Бухари жана Муслим келтирген хадисте пайгамбарыбыздын аялы Айша энебиз радиаллаху анха ал айтат: "Күндөрдүн биринде бир кембагал аял эки кызын көтөрүп алып кайыр сурап келген эле" дейт. "Ага бергенге бир финиктен башка эч нерсе тапкан жокмун" дейт. А башка риваятында ага 3 финик бердим дейт. Кийин ал эки кызына бирден финик берип, үчүнчүсүн жейин деп оозуна көтөрүп келат эле, эки кызы кайра тамак сурап калат. Анан ал финикти экөөнө бөлүп берип, өзү эч нерсе жебей калды дейт. Мен анын кылыгына суктанып, кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде ага айтып бердим дейт. Ошондо ал саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Чынында бул иши үчүн Аллах ага бейишти парз кылды жана тозок отунан куткарды" дейт. Башка риваятта минтип айткан экен: "Кимдин кыздары болуп, аларга ал жакшы көңүл буруп, тарбиялап, бул сыноодон өткөн болсо, алар ал үчүн тозок отунан коргонуу болот" дейт. Аллах Таала баардыгыбызды тозок отунан сактаган болсун.